Адаттагыдай октябрда пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүгү жогорулатылды. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына ылайык, Кыргызстанда 715 миңден ашык адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Быйыл пенсиянын өлчөмү мурдагы жылдарга караганда кыйла көп кошулган. Так айтсак 1700 сомдон 3000 сомго чейин. Ошондой эле августта президент кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик кызматтагыларга стимул берүү жана иштин сапатын арттыруу максатында кызматкерлердин айлыгы да көбөйгөн. Бул тууралуу алдыда кененирээк назарыңыздарда акцент берүүсү, аны мен Сейил Карыбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Пенсиянын жана айлык акылардын индексациясы, аны чегерүү механизмдери жөнүндө бүгүн биздин студиянын меймандары айтып бермекчи. Анда эмесе коноктор менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кызматкерлердин санын жана эмгек акысын талдоо бөлүмүнүн башчысы Бакиров Иса Калысович жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Уркалыевич. Саламатсызбы, Жеңишбек Уркалыевич, саламатсызбы, Иса Калысович, студиябызга кош келиңиздер. Маегибизди баштаардан мурда көрөрмандарга кайрыла кетсем, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде бүгүнкү тема боюнча сизди кызыктырган суроолоруңуздар же сунуш пикириңиздер болсо, 59 20 55 номуруна чалып, түз эфирде студиябызга байланышып жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе маегибизди баштасак, биринчи суроом Жеңишбек Уркалыевич сизге болсун. Мына ошо бардык пенсиялар көбөйдү. Индексациялоонун тартиби кандай жана көбөйтүүгө каражат кайсы жактан каралган? Ушул жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз. Рахмат. Буга чейин да биз айтып келдик эле, 1-октябрдан баштап көбөйтүү жүргүзүлдү деп. Бул иш негизи 9-сентябрда Министрлер кабинетинин токтому чыккандан баштап биз иштеп баштаганбыз. 1-октябрга карача толугу менен 735 миң пенсионердин пенсиялары толугу менен эсептелип, 10-числодон баштап каржылоо ачылган убактан баштап төлөнүп атат. Жыл сайын бул индексация жолу менен көбөйтүү 2017-жылы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин башталган. Ага чейин билесиздер, жылына 2 жолу көбөйтүп келгенбиз. Бул токтомдор менен гана көбөйүп келген. Ал эми 2017-жылы мыйзамдын 7-беренесине өзгөртүү киргизилип, ошол жерде базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүктөрү ошо баалардын жанагы керектөө бааларынын өсүшү, орточо айлык акынын өсүшүнө карата ошонун эсеби менен жыл сайын индексацияланып турсун деген өзгөртүү киргизилген. Ошого байланыштуу жыл сайын индексация жүрүп келет. Быйыл дагы ошондой болду. 1-октябрдан баштап пенсиянын базалык бөлүктөрү 3170 сомго жеткизилди. Жана камсыздандыруу бөлүктөрү 15%га жогорулады. Бул жогорулатууга басымдуу бөлүгү республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган болуп атат. Анткени базалык бөлүгү орчундуу көбөйдү. Мурда эгер 1780 сомдон алып жүргөн болсо, азыр 3170ке жеткизилди. Ушул жерде айта кетүүчү нерсе бар, биздин теле көрүүчүлөрүбүз дагы туура кабыл алышсын. 1780 деген бул жашоо минимумунан жогору алган пенсиялардын базалык бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми буга чейин 2018 жана өзгөртүү киргизгенден кийин 18, 19, 20, 21 жылдары базалык бөлүгү буга чейин дагы индексацияланып келген. Бирок басымдуу бөлүгү азыр жаңы чыгып аткандарга 1780 сом белгиленгендиктен биз ошентип айтып атабыз да, 1780 сомдон 3170ке жеткизилип атат деп. Бирок арасында жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин пенсиялары 2018-жылы 100 сомго, кем эмес 2019-жылы 100 сомго, 20-жылы 100 сомго жана 21-жылы 10%га көбөйгөн да. Ошондо 1780 сомдон 2288 сомго чейин көтөрүлүп келген. Ошондуктан булар бардыгынын өлчөмдөрү 3170ке жеткизилип атат. Ар кимдики пенсиясынын өлчөмүнө жараша ар кандай кошулду. Бардыгы туура кабыл алышы керек муну. Анткени биз буга чейин индексация болгондорду 3170ке жеткизип атабыз. Кимдики индексация болбогондордукун 1780ден 3100ге. Андан сырткары калган бөлүгү камсыздандыруу бөлүгү деп коебуз.
ал өлчөмү 15%га жогорулады. Республикалык бюджеттин эсебинен 3 миллиард 83 миллион сом тегерегинде каражат сарпталат деп эсептеп атабыз. Мына бүгүн эртең буюрса төлөмдөр төлөнүп бүтүлөт. Андан кийин отчеттуулук башталат. Ошондо толугураак, тагыраак маалымат беребиз. Анткени биз алдын ала эсептөөлөр менен айтканбыз. Андан сырткары социалдык фонддун, пенсиялык фонддун бюджетинен камсыздандыруу бөлүгүнө 1 миллиард 341 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты сарпталды. Бул октябрь, ноябрь, декабрь айларында. Буга чейин жалпысынан алганда 4 миллиард 424 миллион сомдун тегерегинде кошумча каражат талап кылынат экен 3 айга. Былтыр бул ушул эле мезгилде биз көбөйтүүгө 980 миллион сом гана кошумча талап кылынган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар канча эсе көбүрөөк каражат табылып, ошого жараша пенсиялардын өлчөмдөрү жогорулады. Рахмат. Кийинки суроом Иса Калысович сизге. Мына ушул айтып атпайбы, пенсиянын өлчөмү жанагы базалык жана камсыздандырылган ошого жараша пайыздар менен көбөйтүлөт депчи. Ал эми бул ушул айлык акылар жөнүндө сөз кылсак. Мына буга чейин айлык акылар көтөрүлүп келгенде же оклады, же надбавкасы, үстөк акысы деп ошолорго эле кошулуп келчү эмес беле. Бул сапар мындай кыйла көп кошулганын байкап турабыз да. Анан буга чейин да айтылгандай, жаңы механизм иштелип чыккан деп да айтылып жүрөт. Ушул механизмдин өзгөчөлүктөрү эмнеде? Саламатсыздарбы, угармандар. 2022 жылдын 28 мартында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Ал жарлыкта Кыргыз Республикасынын бюджеттик чөйрөсүнүн кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттарын өркүндөтүү жөнүндө болгон. Ушул жарлыктын негизинде биз Финансы министрлиги башка башка министрликтер менен дагы бул айлык акы маселесинде толук өзгөрттүк. Айлык акыны баягы мурун базалык ставкалы эмненин негизинде болуп жүрсө, бул азыр баарына белгилүү болгондой Национальный статистический комитеттин өзүнүн 2021 жылда берген жанагы прожиточный минимум трудоспособного населения деп берет экен. Ошону негиз кылып алдык. Бул бир. Экинчиден, жанагы айлык акынын жана коэффициенттерин койгондо бизден реестр о государственных должностях деген бар. Ошонун негизинде коюп, баардыгын иреттеп, талдап чыктык да. Эң негизгисинен бул айлык акы алып аткан адамга негизинен бул түшүнүктүү болуш керек да. Эң олуу түшүнүктүү, жөнөкөй механизм алып келиш керек болду да. Ошону биз алып келдик. Азыр кандай деп айтсам, минималдык базалык ставкалык бар. Ал жанагы 7040 сом өлчөмдө болду да. Андан тышкары ар бир кызматкердин өзүнүн категориясына жараша коэффициенттер коюп чыктык да. Бул эки. Анан кийин мурун Трудовой кодексте белгиленген баардык кандай надбавкалар болсо, анын баары сакталды дагы. Анан кийин андан тышкары бир мамлекеттик кызматкерлердин законуна караган законунда каралган бир нормалар бар болчу. Ошолордун баарын коюп койдук да. Ошондо ар бир кызматкер өзүнүн айлык акысын кандай болуп, эмненин негизинде жанагы эң ол дагы бир айтып кетчү нерсе, баягы бизде мамлекеттик кызматта эң борбордук аппарат деген бар. Анын астында территориалдык түзүмдөр бар. Ошонун баарын тең алып келгенде ар бир кызматкер өзүнүн кайсы жерде иштеп, канча айлык алып, эң колуна тийгени канчалык болот деген бир жөнөкөй жөнөкөйлөттүк да. Мына 58 000 кызматкердин айлыгын карап атабыз дедик. 1 августтан баштап ага чейин ошол эле мен айтып кеткен жарлыктын негизинде социалдык кызматкерлердин дагы айлык шарттарындагы ал жагында да бир топ реформалар жүргөн. Ошолордун ал жакта 275 000 штаттык бирдик болот экен ал жакта. Бул 1 августтан баштап 58 000 штаттык бирдик болот экен да. Ошонун баарын алып баягы иреттине алып келдик да.
Анан кийин ошол кызматкерлердин баягы бардыгына тең ошол эле жана минималдык базалык ставка баарына бирдей болуп орноду да. Ошол анан кийин эң негизгисинен баягы түшүнүктүү болуп калды да айлык акы. Анан жана мен айтып кеткендей кайсы жерде иштеп, канча майын алат, мындай баягы бухгалтерлик эсеби жок эле ар бир кызматкер өзүнүн айлык акысын анын үстүнө бул токтомдордун баары тең ачык. Мурун деген мисалы үчүн эле ошол социалдык тармакта жана эсептеп көрсөк 29 жанагы нормативный право акт деп коет. Ошо жанагы ошолордун негизинде жүрсө, азыр 4 эле. Ар бир тармак, мисалы үчүн билим берүү тармагында 1, жанагы маданият тармагында ушундай 1, ушундай баарын жөнөкөйлөдүк да. Ал эми мамлекеттик кызматчыларды, муниципалдык кызматкерлердики 1 эле. Указда аны дагы ачык. Ошону карап туруп эле билип койсо болот. Рахмат. Мына улай эле дагы бир суроом сизге. Мынакей ушул биринчи этап менен жанагы социалдык тармактагылардын, мугалимдердин, дарыгерлердин айлык акылары көтөрүлдү. Эми мына мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыктары көтөрүлүп жатат. Ал эми бул аскер кызматкерлери жана ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштегендердин, күч түзүмдөрүндө иштегендердин да айлыктары көтөрүлөбү? Албетте, мына 1-августтан баштап ошол эле күч түзүмдөрүндө иштеген, жанагы эркин жалданган кызматкерлер бар да. Ошол эле күч түзүмдөрүндө мындай кызматкерлер бар, граждандык кызматкерлер. Алардын айлыгы уже көтөрүлгөн да 1-августтан баштап. Ал эми жанагы аттестованный военнослужащий деп коебуз, жанагы погону бар кызматкерлер да. Булар 1-октябрдан баштап алардын жанагы мындайча жалпак тил менен айтканда надбавкасын карап берип атабыз. Буюрса алардыкы 1-октябрдан баштап көтөрүлөт. Ал үчүн дагы ошо механизмдин жаңы тартиптери иштелип чыгып жатат да ошондо, Ооба, бардык ошол айлык акы системасын караштырып атканда бир бардыгына мындай мурун мындай кандай айтсам, баягы жана өзүңүз белгилеп кеткендей окладын же башка надбавкаларын бир жагын ошо сиз айткандай болуп келатса, азыр биз деген баягы колуна тийген канча болот, ошондон баштап атабыз да. Колуна тийген 10 000 боло турган болсо, эң мындай экен да, кызматкер кайсы кызматты иштебесин, анан кийин биз ал кызматкерге кереги жок. Кандай надбавка, эмне болуп атканычы, колуна канча алса ошондон карайт да. Биз ошол нерседен көбүнчө баштадык да. Эң мындай жанагы өзүбүздүн урматтуу президентибиз дагы айтып кеткенде, колуна тийгени канча экен. Ошол колуна тийген акчасы, мисалы үчүн мугалимдердики 80% көтөрүлүп атат, медицина кызматкерлердики 50% көтөрүлүп атат. Ошондой эле кеттик да. Рахмат. Анда эмесе бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айлыктары көтөрүлбөй калды, ошол көтөрүлөбү? Рахмат. Мен жаңы ошону айтып кеттим. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин вольно-наемный гражданский персонал деп коет. Алардыкы 1-августтан баштап көтөрүлгөн. Токтому кийинчерээк чыкты, бирок 1-августтан баштап переначисление болот аларга. Рахмат. Жеңишбек Уркалович, ушул эле аскер кызматкерлери жөнүндө суроону сизге бергим келип турат. Алардын пенсиясы кандай болот? Ошо пенсияга алар чыккан шарттары дагы өзгөчө эмеспи? Жашынан, ишинин татаал шарттарына дагы жараша алар эрте чыгат да. Алардын пенсиясы кандай көтөрүлдү? Бул жерде жарандык пенсия алып жаткандардын пенсиялары эле көтөрүлдү. Анткени негизги биздин мыйзам болгон мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын шарттарына ылайык пенсияга чыккандар, стаж менен ар кандай шартта чыккандар бар. Ошол граждандык жарандык
пенсия алгандардыкы эле көтөрүлдү. Ал эми аскер кызматын пенсия менен камсыздоо жөнүндө мыйзам бул толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен каржылангандыктан ошол булактарына жараша бул жолу алардын пенсиялары көтөрүлгөн жок. Алардыкы өзүнүн шарттары бар. Жана айлык акы жогорулаган учурда анткени алардын пенсиялары ушул айлык акы же болбосо акчалай каражаттарга байланган да, ошондуктан бул жолу граждандык коомдогулар эле пенсиялары көтөрүлдү. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалы бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен көлдөн чалып атам, саламатсызбы? Мен жашым жетти. 58 жаш. Анан по болезни өтө албай аткам. 2 балам бар. Алар үй жайлуу болушкан. Эми по возрасту чыгышым керекпи или по болезни дагы өткөрүшүм керекпи? Это вот интересно, да? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Негизи жогоруда айтып кеткен мыйзамдын 4-чү беренесине ылайык бир нече негиздер боюнча пенсия алууга укугу бар жарандардын бир гана пенсия алганга укугу бар. Башкача айтканда же карылык пенсия алыш керек, же майыптык пенсия. Эми учурда майыптыкты ала албай аткам деп айтканына караганда телекөрүүчүнүн чындыгында эле жаш курагы келип калыптыр. Жалпы негизде 58 жаштан 58 жашка келгенден кийин ал жерде канча стаж болсо, канча топтому болсо, ошого жараша чыга берет. Ал эми мөөнөтүнөн мурда чыгыш үчүн 55 жаштан аял кишилер, 60тан эркектер чыгыш үчүн 35 жылдан кем эмес стаж аялдарга, 40 жылдан кем эмес стаж эркектерге талап кылынат да. Ошондой шарттарга туура келбей калган үчүн 58ден чыгып атса керек. Бул жерде дагы талап бар. 58 жаштан 20 жыл толук камсыздандыруу стажы болсо, анда пенсиянын базалык бөлүгү жана жогоруда айтып кетпедик 3170 сом деп мамлекет тарабынан кепилденип берилет. Андан сырткары өзүнүн иштеп тапкан стажы жана 96 жылдан кийин топтогон пенсиялык каражаттардын эсебинен экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп, негизи 3 бөлүктөн пенсиясы топтолот. Муну эми сиз азыр майыптыктын тобун албагандан кийин арызды жаш курагыңыз боюнча пенсия чыгууга бере берсеңиз болот. Тийиштүү документтерди, бул паспорт, эмгек китепче, айлык акы тууралуу маалымат эгер бар болсо 96 жылга чейин. Балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, анткени ошол убакта иштебей отуруп калса, анда эмгек китепчесинде жазуулар жок болуп, анда 3 жашка чейин жалпысынан 6 жылдан ашпаган стажга кошулат. Окуган болсо кесиптик атайын орто жана жогорку билим алган убагы күндүзгү бөлүмдө окуса, ал дагы стажга кирет. Ошол документтердин негизинде анан сиздин пенсияңыз чыгарылат. Жашаган жериңиз боюнча райондук башкармалыкка кайрылсаңыз болот. Эми азыркы учурда көпчүлүгү Бишкек шаарында болуп калган үчүн биз убактылуу жашаган жери боюнча дагы кайсы жерде жүрсө, ошол райондук социалдык фондко убактылуу жашап аткандыгы тууралуу маалымат кыш келип атпайбы, эми баары балдарыныкына келип калышы мүмкүн. Анан убактысы келип калса, кайра өзүнүн туруктуу жашаган жерине барбастан, убактылуу жашаган жерден справка менен ошол райондук соцфондко кайрыла берсе, биз пенсиясын чегерип бере беребиз. Рахмат. Иса Калысович, суроом сизге. Сиз айтып кетпедиңизби, бир нече талаптар боюнча ошолорго жараша 50 же 100%га көбөйтүлгөн айлык акылар депчи. Анан мисалы үчүн пенсияга чыккан, бирок учурда иштеп жаткан кызматкерлерге дагы ушундай эле талаптар каралдыбы же алардыкы азыраак кошулдубу айлык акысына? Жок, биз билбейбиз. Биз баягы жанагы жарлыктар чыгарганда биз бардыгына эле тиешелүү болот да, граждандык персоналдар. Ал эми күч блогунда бөлөкчө өзгөчөлүктөр бар да. Рахмат.
Анан дагы бир суроо, мына ушул айлык көтөрүлөт, ошого жараша кызматкерлерге жоопкерчилик дагы күчтүү болот, жоопкерчилик дагы күчөйт деп айтылып келген жарлыкта. Мына ушул айлыктын көтөрүлгөнүнө дээрлик 3-ай болуп келатат. Анан ошол мындай кандай жоопкерчиликтин күчөтүлүшүн кандай карап жатат? Ошонун текшерүү механизмдери кандай болуп жатат? Ошол жарлыкта дагы биз белгилеп кеткенбиз. Мен айтып кеткендей, ал жарлыкта бир канча өзүнүн категориялары бар. Айлык эмнеден турат дегенчи. Ошонун бирөөсү жанагы бир надбавкасы бар да, мына айтканда надбавкасы бар. Ошол надбавкасы эме деп аталат да, результат. Канчалык результат көрсөтсө кызматкер, ошого жараша надбавканын көлөмү чоңураак болот да. Ал жагындагы бар. Ошол эле жарлыкта мындай болуп бөлүнөт да. Айлык майнасы 3 этапка, 3 бөлүккө бөлүнгөн. Бирөө гарантиялык, бирөө экинчиси компенсациялык, үчүнчүсү дем берүүчү. Ол жанагы сиз айткан жанагы кызматкер канчалык өзүн жакшы көрсөтсө, ошол жанагы дем берүүчү жанагы бөлүгү көбүрөөк болот да. Азыр мисалы үчүн территориялардыкы ошол 10%га чейин көтөрүлгөн. Ал эми борбордук аппараттын структуралык бөлүмдөр, жанагы подведомственный учреждение деп коет. Ошолорунда 25%, ал эми борбордук аппараттын 50%га чейин да, ушундай бөлүп койгонбуз да. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Токмоктон чалып аттым эле. Мен алышкан 94-жылы пенсияга, инвалид боюнча пенсияга чыккан. Анан ошондон ушуга чейин көбөйүп келди. Көбөйүп келип, мынакей азыр 13.000 пенсия алдык. Кудайга шүгүр. Сиздерге рахмат ушу нелерге. Анан кийин ошонун арасынан тиги инвалидтигине кошулган жок да. Өткөндө бир инвалидтерге кошулат деп чыкпады беле. Ошол инвалидтиги кошулган жок. Ошону сурайын дегем да. Рахмат. Рахмат. Бул жерде баягы чаташтык болуп атат да. Июнь айында бала кезинен майыптарга төлөнүүчү жөлөк пулдар бар, майыптык боюнча. Ошол президенттин жарлыгы менен ошонун өлчөмдөрү кайра каралган. Ал эми майыптык пенсия алуучулардын пенсиялары мыйзамда каралган шарттарда гана көбөйүп келет. Ошондуктан бир-эки ведомствонун мекеменин иштерин аралаштырып алып суроо берип атышат да. Майыптык боюнча пенсиялар башка пенсиялар сыяктуу эле октябрдын 1-нен баштап жанагындай жогоруда айтылган шарттарда көбөйдү. Болгон айырмасы бул жерде майыптык экинчи топтогу майыптык менен жаш курагы боюнча пенсиянын эсептөө механизми бирдей. Ошондуктан пенсиясынын өлчөмү бирдей эсептелет. Болгону майыптык баягы жаш курагында алып, жаш кезинде алып калышы мүмкүн да майыптыктычы. Анда иштеп тапкан пенсиясынын өлчөмдөрү да азыраак болуп калышы мүмкүн. Анткени стаж аз болот, которумдар аз болот социалдык. Ошондуктан бул жерде өлчөмүнөн айырма болуп калышы мүмкүн. Бирок эгер өмүр бою деп белгилеп берсе, карылык пенсияга өтүп деле кереги жок. Анткени экөөнүн өлчөмү бирдей эле болот да. Анан жана мен айтып кетпедимби? Эки пенсияга алууга негиз болсо, өзүнүн тандоосу менен бир гана пенсия ала алат деп. Анан бирок ушу көбөйтүү боюнча эсептелгендин баары азыр төлөнүп бүттү да, же дагы деле төлөнүп жатабы? Бүгүн мына акыркы бүгүн эртең толугу менен төлөнүп берилет. 10-числодон баштап биз каржылап баштаганбыз. Толугу менен каржылап бүттүк. Жана почта кызматы аркылуу алгандардыкы графикке ылайык жеткизилип берүү жолу менен төлөнүп атат. Ошондуктан бир аз созулуп калып атат. Аларда да өздөрүндө ички лимит бар экен. Анткени акча каражатын почта кызматкери көп суммада алып жүргөнгө уруксат берилбейт экен. Ошондуктан биз бөлүп айыл менен көчөсү менен таратып бергенге өткөзүп атабыз. Мына азыркы күнгө чейин бүгүнкү күндө жалпы пенсия алуучулардын санынын 73%-дайы банк кызматы аркылуу алып атышат. Ал эми 27% почта аркылуу. Эми бул жерде дагы өзүнө укук берилген, өзүнүн тандоосу менен
же почтадан алат, же болбосо банктан алат. Анан эл арасында баягы социалдык фонд кыйнап эле банкка өткөзүп атат, мындай деп сөз болуп жүрөт. Бул туура эмес. Биз эч кимди мажбурлай албайбыз, анткени мыйзамда так жазылган. Каалоосу менен почта кызматы эгер ыңгайлуу болсо почтадан алат, банк кызматы ыңгайлуу болсо банктан алат. Банктын дагы бир артыкчылыгы бар, анткени жанагы пластикалык карталарга өткөзүп койгондон кийин кайсы жерде болбосун банкоматтардан барып чечип алса болот акчасын, каалаган сумманы. А почта кызматыныкы толугу менен пенсиясын тыйынына чейин эсептеп алып барып жеткизип берет. Рахмат, бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңар. Алло. Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз. Мен МВД милицияда 20 жылдан ашык иштегем, пенсиядамын. А милицияларга пенсия кошулдубу, кошулган жок. Айлык кошулдубу, кошулган жок, ошону билет элем. Рахмат сурооңуз үчүн. Бул жөнүндө Пенсияга буга чейин айтып кеттик эле, пенсияларга кошулган жок, ал эми айлык тууралуу менде маалыматым жок экен. Рахмат. Мен айтып коеюнбу? Айлыгын эме надбавка бөлүгү көбөйтүлүп атат. Ошонусун карап берип атабыз. Рахмат. Иса Калысович, мынакей бул суроом сизге болуп жатат. Буга чейин айтып кетпедикпи, жана жоопкерчилик күчөйт депчи. Анан айтылып жатат, жанагы мамлекеттик ишканалардын жетекчилеринин айлыгы KPI көрсөткүчү боюнча бааланат депчи. Бул ушул кандай механизм? Ушул жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Ал жөнүндө маалыматыбыз жок экен KPI боюнча. Биз ал жанагы өзүнүн орган бар, государственный кадровая служба деген. Балким ошолор жүргүзүп жатышса керек, а биз баягы айлык майнасы боюнча эле реформа кылып бердик да. Рахмат. Кечиресиз. Анан ушул эме боюнча сурайын дегем. Айлыктарды жогорулатууда мындай Кыргызстанда негизи ушу биринчи ирет байкалып келе жатат окшойт. Мындай жалпысынан баарыныкы ушу 100%га чейин, 50%га чейин жогорулатылганы. Акыркы жолу эстесем 2017-жылы көтөрүлсө керек, бирок анда дагы бардык категориядагыларга эмес. Анан ушул акча каражаты, каржылоо булагы кандай жактан каралган, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Ушул суроону көп беришет, кайсы каражаттын негизинде деп. Салыктын жана салык эмес кирешелерден болуп атат, мунун баары тең. Чын айтасыз, баягы жалпы ушул жылы 2022 жылы жалпы бардык категориялардын айлык майнасы көтөрүлдү да. Бирок буга чейин эле көтөрүлүп келаткан айлыктар. Жана сиз айткан 2017 жыл бул баягы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге тиешелүү болсо керек. Бирок негизинен эле жыл сайын эле мындай кайсы жак айлык жагы азыраак болсо же кайсы жагын көбөйтүш керек болгондо анын баарын карап берип өзүнүн иши менен иш аракеттери менен болуп келаткан болчу да. Бул 2022 жана жогоруда белгилеп кеткендей бардык жалпы карадык. Бизде ошондой тапшырма берилген. Ошонун негизинде биз баягы жанагы жогоруда да белгиледик, жанагы бир жагын көтөрүп бир жагын азайтып дегендей эмес, бардык жанагы реформада жасап кеттик да бул айлык майнасы боюнчачы. Анан кийин жанагы эң негизгиси оолу баягы биздин ошол реформанын негизи максаты баягы жөнөкөйлөтүш керек болду да. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Угуп жатабыз. Алло. Алло, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыңар. Бул кемелерден айтып атабыз. Аскер кызматынын өзгө чакырдагылар министрлигинде офицерлер аскер кызматынын катарына кирсе эмне үчүн айлыктар жогорулатылган жок? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Аскер кызматлардан катарына кирет. 1 октябрдан баштап айлыгы көтөрүлөт. Рахмат.
Жеңишбек Уркалович, мына дүйнөлүк практикада негизи бир пенсионерге 3 иштеген салык төлөөчү жаран туура келет. Ошондой болсо жашоо шарты дагы жакшы болот, жакшы пенсиялар чегерилет деген айтылып жүрөт ошол. Анан бизде негизи абал кандай азыр? Анын үстүнө жылдан жылга пенсионерлердин саны да көбөйүп келет. Туура айтасыз, бул негизи эл аралык эмгек уюму бар эмеспи? Ошол уюмдун стандарттары бар экен. Анан ошол жерде баягы бир пенсионерге 3-4 иштеген адам туура келсе, тарифтерге жараша төгүлгөн камсыздандыруу төгүмдөрү финансылык туруктуулугун берет пенсиялык фонддун деген. Тилекке каршы бизде жыл сайын бул көрсөткүч төмөндөп баратат. Акыркы жылдары 1,2 бир пенсионерге 1,2 деп аттык эле. Анан азыркы күндө баягы жер иштетип, андан сырткары жеке ишкерлик кылгандарды эсебине алып койсок, анда бир эле болуп калып атат, андан да төмөн болуп калып атат. Ошондуктан жанагы эмне үчүн биз айлык акы көбөйгөн учурда пенсияны көбөйткөнгө жакшы шарт түзүлөт деп атабыз. Анткени айлык акы канчалык жогоруласа, ошончолук пенсиялык фонддун бюджети жогорулайт. Төгүмдөрдүн өлчөмү өсөт. Быйылкы жылы дагы өзүңөр байкап атсаңыздар керек. Бизде мурунку жылы пенсиялык фонддун эсебинен бир 500 миллионго жетпеген акча каражаты каржылоого бөлүнүп атса, быйылкы жылы 1 миллиард 341 миллион сом 3 айга бөлүп бердик да. Ошого жараша жана 15%га деп айтып атабыз. Буга чейин 5%га, 6%га баягы инфляциянын өлчөмүн эске алып, баалардын өсүшүн эске алып, 6-7-8%га чейин эле көбөйтүп келгенбиз камсыздандыруу бөлүктөрүн. Быйылкы жылы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Фондубузга түшкөн каражаттын өлчөмү көп болгондуктан пенсияларды 15%га камсыздандыруу бөлүктөрүн көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондуктан чындан эле биздин фонддун, негизи эле пенсиялык фонддун туруктуулугуна ошол иш менен камсыз болгону, айлык акынын өсүшү, ушундай көрсөткүчтөр түздөн түз таасир этет да. Канчалык экономикада стабилдүүлүк болсо, пенсиялык фонддун финансылык туруктуулугу дагы ошого жараша болот. Колдон келсе баягы көбүрөөк көбөйтөлү дейбиз, бирок аркасында каржылоо булагы болуш керек. Өзүңүздөр билесиздер, бере турган акчанын аркасында топтоло турган акча болуш керек. Ошондуктан топтомдор канчалык көп болсо, иш орду көбөйсө, бизге ошончолук жакшы болот. Рахмат. Исак Алысович, мынакей дагы бир суроо. Азыр булактар каралган, алар салыктан тышкары деп айтып кетпедиңизби? Анан ошол акча булактары түгөнүп калса, кайра айлыктар кыскарабы же жанакы оптимизациянын арты менен жанакы кээ бир кызматкерлерди, штаттык бирдиктерди кыскартып жатпайбы? Ошонун артынан ушундай кесепеттер келбейби деген дагы ой пикирлер айтылып жүрөт. Бул жөнүндө бир ачыктык айта кетсеңиз. Рахмат сурооңузга. Көптөрдүн суроосу ушундай болуп атат. Бирок негизинен айтып кетиш керек. Айлык акыга булактардын баардыгы табылган. Бул ар бир жылда закон о республиканском бюджете деп коет, ошого биз белгилейбиз да. Анан кийин ал боюнча маселе жок. Ал эми жана кыскартуу боюнча ооба чындыгында биздин президентибиздин өзүнүн да жарлыктары бар. Ал бул кыскартуу, бул айлык акы менен эч кандай бир тиешеси жок да. Ал кыскартуу боюнча баягы мекемелердин, ар бир министрликтердин, ведомстволордун бири-бирине окшош түзүмдөр бар да. Ошолордун негизинде эле ошолорду же жалпылатабызбы, же болбосо такыр кереги жок структураларды мындай санын кыскартабы, ушундай бир реформа өзүнчө кетип атат да. Ал реформа бул айлык акыга мындай тиешеси жок нерсе да. Мына быйыл айтып кетсем, ушул эле жылы мына 58 000 кызматкерлердин айлыгын көтөрүш үчүн республикалык бюджеттен 1 августтан баштап 7 миллиард сом каралган. Ал эми жылында мына 2023 жылы 16,7 миллиард сом ал жагына каралып атат да. Ал эми социалдык сектор боюнча айтып кетсек, 1 апрелден баштап
26 миллиард сом қаралып 9 айға, бір жылға 34,2 миллиард сом қаралған. Ошол акчалардын бар тең ушул республикалык бюджеттин закондо 2023 жылга дагы алындан башка жылдарга да каралып атат. Бул белгиленген суммалар да. Рахмат, бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Пирамида каналына иштериңерге ийгилик каалайм, анан суроо берейин дедим эле. Чегарачыларга канча айлыгына канча процент, канча акча кошулду, анан пенсионерлердин айлыктарын, пенсияга да кошулабы, ошол жөнүндө толук маалымат бере кетсеңер. Чоң рахмат, Сизге рахмат. Чегарачылардын айлыгы боюнча буюрса жакшы кабарлар бар. Силердин айлыгыңар бир топ жогорулайт. Аны мына тиешелүү токтомдор чыккандан кийин айтууга мүмкүн болот. Бирок бул негизден бул дагы силер сүйүнүмдө колуңарга алганда ошо бардык эле чегарачылар эмес, баягы күч блогунда иштеген кызматкерлердин баардыгы эле жакшы көтөрүлөт. Абдан жакшы көтөрүлөт. Ага дагы акча каражаттары, булактардын баары табылган. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Тегиш столичка, пенсия жогорулукка боюнча суайын дедим эле. Угуп жатабыз. Азыр бул эмелеген пенсиялык базовый участка 3000, мурун 1780 сом эле. Анан азыр 3100 канча кылды. Анан ошондо деген базовый эмени погребениялы деген ошо 10-кратный базовый часть дейт. Ошондо 31 миңден төлөйбүз деген. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Пенсиянын базалык бөлүгү жогорулаганга байланыштуу жана сөөк коюуга жумшалчу жөлөк пул боюнча суроо болду. Мен түшүнгөнүм боюнча. Анткени мыйзам боюнча базалык бөлүктүн 10 эселенген өлчөмүндө сөөк коюуга чыгымдарды жапканга жөлөк пул төлөнөт. Буга чейин 17.800 болчу. 1-октябрдан баштап 31.700 сом төлөнүп атат азыркы күндө. Анткени 10 эселенген мыйзамда каралган шартта 10 эселенген базалык бөлүктү төлөп атабыз. Анан базалык бөлүктү айта кетсек, чын эле 3170 деп айтканыбыз менен кээ бир жарандарыбыздын толук эмес базалык бөлүк менен чыгып калгандар бар. Ошол адамдар бизге чалып, эмне үчүн силер телевизордон 3100 деп айтып атасыздар, ал эми мындай эсептегенде 800 сом кошулду депчи. Бул дагы туура түшүнүңүздөр, баарына эле бирдей кошула бербейт. Анткени мыйзамдын талаптары бар. Пенсияга чыкканда мен айтып кетпедим, 20-25 жыл талап кылынат эркектерге, аялдарга деп. Ошого жараша толук болсо, мамлекет тарабынан кепилденген базалык бөлүктү толук алат. Эгер 58 жашка чыгып, 63 жашка чыгып, талап кылынган стажды толук эмес болуп калса, мисалы үчүн аялдарга 20 жыл болсо, 10 жыл болуп калса, демек ошол базалык бөлүктүн жарымын гана алат деген сөз да. Анткени бул дагы мыйзамдын талабы, анткени ошол жаш курагы пенсияга чыкканга чейин адам иштеп, өзүнүн мамлекетке пенсиялык фондко салымын кошуш керек. Ошол учурда гана мамлекет кепилденген бөлүгүн берет. Эгер азыраак болуп калса, анда кечиресиздер, азыраак өлчөмдө аласыздар деп. Эми бул келечекте бул нерсени дагы бул туура эмес, анда жөлөк пулга өткөзүп койгула деген дагы эмелер болуп атат. Эми долбоорлонуп каралса келечекте балким бир талап кылынган стажга жетпегендерди мамлекет тарабынан мындай алганда деле базалык бөлүктү берип атпайбызбы? Анда жөлөк пул эле алганга мүмкүнчүлүк берилеби? Пенсия эмес. Анткени камсыздандыруу принциптери иштеш керек да. Азыркы күндө 96-жылдан бери канча акча төлөсөң, ошого жараша пенсияңдын өлчөмү ошондой
чоң болот да. Канчалык көп төлөсөң, ошончолук көп болот. Анан көп пенсия алгандардын дагы баягы кызганычтык менен айтышат да, эмне үчүн көп алгандарга силер көп көбөйтүп атасыңар деп. Алардын төккөн төгүмдөрү жогору. Ошондуктан алар камсыздандыруу принциптерине ылайык канча төксөң ошого жараша пенсия аласың деген бул үндөө да. Жаштарыбызда да айтабыз, иштеген жериңиздерден дайыма өзүңүздөрдүн иштеп тапкан маяныңардан которулган акчаны билип тургула, жеке эсебиңизден көчүрмө алып, азыркы баягы технологияларга ылайык жеке камсыздандырылган адамдын жеке кабинети деген бар, ачып алып интернет аркылуу текшерип турсаңыздар болот. Рахмат, эфирибиздин бүтөрүнө аз гана убакыт калыптыр. Анан акыркы суроомду Иса Калысович сизге бергим келип турат. Кыскачараак жооп берсеңиз, мына буга чейин айтып кетпедиңизби, ошо айрым категориялардагы тармакта иштегендер дагы айлыктары көтөрүлөт. Бул боюнча убакыт мөөнөттөрү аныкталды беле? Ооба, убакыт мөөнөттөрү аныкталган, жана башында белгилеп кеткенде 1 апрелден баштап социалдык тармактар, 1 августтан баштап башка жанагы мамлекеттик кызматчылар кирбеген жана топ-моп деп ошолордун баарын алып кеткенбиз. 58 000 киши болду. Ал эми 1 октябрдан баштап күч булоонуна. Ошо менен быйыл 2022 жалпы бардык категорияда кызматчылардын айлыктары көтөрүлөт. Рахмат, Жеңишбек Уркалыевич, Иса Калысович, биздин студиябызга келип убактыңарды бөлүп суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Акцент программасынын ушул жана башка чыгарылыштарын Пирамида Чекит KG сайтынан жана социалдык тармактагы расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.